Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Жапыкеев башында турган Финпол жоюлду. АКШ Көлбаев тууралуу маалыматтарга $5 миллион сыйлык берет. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган аялдар менен жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууда катышуучулар билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Өз кезинде мамлекет башчы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында кадрлардын айлык акысын көтөрүү маселеси артыкчылыктуу болуп саналат деп белгиледи. 2021-жылы 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер уланарына ишендирип кетем, деди Жапаров. Өкмөттүн алдында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлмай болду. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Тиешелүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Расмий маалыматтарга ылайык көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сом же ИПДнын 23,6%-ын түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер аталган көрсөткүч 24-43% экенин айтышууда. Бул экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын иши максатка ылайык жүргүзүлбөй жаткандыгынан кабар берет деп айтылат маалыматта. Токтомдо аталган кызмат экономикалык коопсуздукту камсыздап, божомолдоо жүргүзүү функцияларын аткарышы керектиги, бирок акыркы убакта Финпол жазалоо менен гана алектенип калгандыгын белгилешти. Эскерте кетсек, аталган кызматты октябрь окуяларынан соң Сыймык Жапыкеев жетектеген. АКШнын мамлекеттик департаменти Камчы Көлбаев тууралуу маалыматтарга $5 миллион сыйлык жарыялады. Бул тууралуу Кыргызстандагы элчиси билдирди. Белгилей кетсек, АКШ Камчы Көлбаевди кылмыштуу топтун лидери Ири Баңгизат сатуучу катары белгилейт. Камчы Көлбаевдин кылмыштары тууралуу маалыматты берген кишиге $5 миллион ыйгарылат. Айбек Бусурманкулов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмү. Борбор калаада 15 марттан тарта оңдоо иштерине байланыштуу 14 көчөнүн жолдору убактылуу жабылат. Кытайдын грантына курулуучу жол тармагынын өнүктүрүү долбоорунун 2-фазасынын алкагында оңдоо иштери жанданары айтылат. Кытай гранты менен жасала турчу долбоор 2 жылга эсептелген. Бул аралыкта 5 көпүрө куруп, 70 чакырымдык 60 жолду оңдоп түзөө пландалууда. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.